Салам достор. Биздин бүгүнкү коногубуз Алмаз Байке. Алмаз Байке Кыргызстандан студенттерди Америкага окууга өткөнгө жардам берет экен. Жылына жүздөгөн студенттер келишип, өздөрүнүн кыялдарын орундатып, өздөрү каалаган университеттерде окуп кетишет экен. Ошол аябай кызыктуу болду. Бүгүн азыр Алмаз Байке менен ошол жөнүндө кененирээк сүйлөшүп, көптөгөн суроолорго жооп алабыз. Саламатсызбы, Алмаз Байке? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Бакыт, өзүң кандайсың? Жакшы. Ошо өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, анан суроолорго өтөт элек. Хорошо. Мен Алмаз Арапов, Эдвинс академиясынын негиздөөчү жетекчиси болом. Мен өзүм 23 жылдан бери ар кандай өлкөлөрдө иштеп жашап келем. Биринчи университетимде бакалаврды Турцияда окудум. Андан ошол Турцияда жүрүп бир Япондордун Nippon Foundation деп фондунан стипендия алып, анан Японияга кызып, японча үйрөнүп, Японияга барып, ал жакта 4 жыл иштедим. Кийин Америкага келип, бул жакта ошо международный бизнести окуп, анан бир организациянын ошол юридикалык департаментинде ошо визалар боюнча иштеп калгам. Америкадан кийин Германияга барып, ал жакта бизнес тармагында магистратураны окуп, ал жакта да ошол 6-7 жылдай немис компанияларында иштеп, анан 2020 жылы кайрадан Америкага келип, азыркы учурда ошол Америкада жашап иштейм. Үй бүлөңүз менен Америкада Ооба, жашайсыз? азыр үй бүлөм менен Америкадамын, 2 балам бар, алар мектепке барышат. Биз Плейнсте кошуна болуп калыппыз, жакын экенбиз. Кечээ сен ошол үй алганыңды да угуп, аябай сүйүндүм, себеби бул жакта канчалык кыргыздар көбөйсө бизге деле жакшы да. Ооба. Ошого кошуна болгонубуз дагы бир чети жакшы болду. Сиздин жасаган жумушуңуз мага аябай кызык болду да. Өзүңүз азыр Америкада жашайт экенсиз, бирок жумушуңуз Кыргызстандагы студенттерге Америкага окуганга жардам берет экенсиз. Ошол жөнүндө кандай студенттер, кандай окуучулар силерге кайрылса болот, эмнелерге даярданыш керек, ошол процесс жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы болот. Негизинен мен кыскача эме жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Биздин бул компанияны түптөгөнүбүздүн негизги максаты кыргыз жаштарына туура багыт берип, туура жол көрсөтүп, алардын келечекте ошол өнүккөн өлкөлөрдөн чыгып, сапаттуу билим алып, тажрыйба алып, келечекте ошол Кыргызстанга мындай өз салымдарын кошсо, өнүгүүсүнө жардам берсе деген максатта бул компанияны ачканбыз да. Себеп дегенде мен өзүм айткандай дагы жанагы ошол Германия, Америка, Японияда окуп жүрүп көптөгөн тажрыйбаларды, билимди алып, анан чындыгында биздин ошол өнүккөн өлкөлөрдөн мындай көп нерсе үйрөнүш керек экендигибизди байкадым да. Ошондуктан мен биздин кыргыз жаштары да көбүрөөк чыксын, ошол өнүккөн өлкөлөрдөн билим алсын деген ниетте ошол компанияны түптөгөнбүз. Эмне үчүн себеп дегенде, азыр чындыгында аябай мүмкүнчүлүк көп да. Анан биз ошол өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын алышыбыз керек, билимин алышыбыз керек өзгөчө. Анан билесиңер, баягы Кыргызстанда көптөгөн айыл жергесинде мындай жаштарга маалымат жетпейт да. Ошондуктан биз эң негизги максатыбыз ошол кыргыз жаштарына туура багыт берүү, туура жол көрсөтүп, алардын ошол өнүккөн өлкөлөрдөн барып сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп берүү. Биз бул ушул аралыкта мына акыркы 2-3 жылдын эле статистикасын айта турган болсок, мына былтыркы жылы Америкага 130 бала алып келдик. Булар бакалавр, магистратура, мектеп программасы менен келген балдар. Ошол эле учурда быйылкы жылы дагы мына азыр күзгү семестрге 90 бала келди. Азыркы учурда кышкы семестрге дагы 100дөн көп балдар даярданып атат. Жакшы жаңылыгыбыз, мына кечээ күнү эле бир кызыбыз менен дагы бир балабыз визасын алып чыкты, университетке өтүп. Быйыл дагы жок дегенде бир 150 бала келет деген планыбыз бар, буюрса. Анан албетте баягы чет өлкөгө чыгып окуш оңой эмес. Анын үчүн атайын даярдыктан өтүш керек. Адам эң негизгиси алдына чоң максат коюш керек да. Мисалы мен Америкага же Германияга барып окуймун деген. Анан өзгөчө биздин баягы башка компаниялардан өзгөчөлүгүбүз, бизде баягы мындай жөн эле маалымат берип коюу эмес, багыт берүү негизги максатыбыз. Себеби багыт берүү деген эмне? Мисалы үчүн эмне үчүн чет өлкөгө барып окуш керек, өзгөчө кайсы өлкөгө барып окуш керек, кайсы факультетте окуш керек. Себеп дегенде биз жанагы факультет тандоодо бул өтө маанилүү нерсе да. Себеби мисалы эгерде адам туура эмес кесипти тандап калса, баягы алдыда 5 жыл, 10 жылдык эмгеги текке кетип калышы мүмкүн да. Себеби азыр мына интернеттин пайда болушу менен технология ушунчалык бат өнүгүп атат.
бүгүнкү жумуш эртең 2-3 жылдан кийин жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз мындан 5 жыл 10 жылдан кийинки кадамды ойлоп ошол эмнени окуш керек, кайсыны окуш керек, ошол тармакта дагы биз балдарга туура багыт берип ошо туура жол көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Өзгөчө биздин балдар азыркы учурда мисалы 90% Америкада IT тармагында билим алышат, калган 10% ошол бизнес, финанс, анан психология тармагында болуп атат да. Албетте Америкага келиш үчүн биринчиден жана мен айтып кеткендей адамдын өзүгө чоң бир максаты болуш керек. Мен Америкага барып мисалы үчүн IT тармагында билим алам деген. Экинчиден, албетте ал максатка жетиш үчүн эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө тил билиш керек. Америкага университеттерге тапшырып атканда атайын өздөрүнүн талаптары бар. Өзгөчө ошол тил боюнча Duolingo, TOEFL же болбосо IELTS деген тест тапшырыш керек. Андан кийинки документтер булар жанагы эгерде мастерге келе турган болсо бакалавр дипломасы, референс леттерлер, мотивацион письмо керек болот. Андан сырткары банктан справка керек болот. Бакалаврларга болсо мектепти бүттү деген аттестат, анан ошол мотивацион письмо жазыш керек, референс леттер, анан Duolingo же TOEFL тапшырса, мына ошолордун негизинде биз Америкадагы каалаган окуу жайына тапшырып, аны өткөрүп, виза алып бергенге мындай жардам бере алабыз да. Эгерде азыр эч нерсеге даярданбаган болсо, азыр угуп эле силерге келем деп процессти баштайм десе, канча убакытты алат? Мисалы, TOEFL өзүнчө процесс, TOEFL, IELTSке даярданыш керек тестке, анан сертификат алыш керек тест тапшырыпчы. Ошол толук процесс канча убакыт алат? Бул эми ошол Америкага окуйм деген баланын азыркы учурдагы баягы тил билүүсүнө жараша болот да. Биз мисалы үчүн ар бир баланы анализдейбиз. Аларга консультация берерден мурда баланы бүт анализдеп көрөбүз. Англис тили кандай уровенде, эмне документтери бар, анан ошого карап туруп, мисалы, эгер английский 0 болсо, биз анда аны айтабыз, биринчи тил курсуна бар. Ал жакта жок дегенде бир 6 айдан 1 жылга чейин окуп, жок дегенде баягы advanced же upper intermediate уровенге чыгыш керек английский. Себеби Duolingo'дон жок дегенде 90-100 балл алыш керек Америкадагы университетке өтүш үчүн. Duolingo'дон 90-100 алыш үчүн бир баланын английский уровень жок дегенде upper intermediate же advanced'ке жетиш керек. Upper intermediate, advanced'ке менимче жакшы аракет кылган адам минимум 6 айдан 1 жылга чейин жетсе болот. Анан бизде мисалы мен билем, былтыркы жылы мисалы бизге, например, Баткен областынан ошол бир айылынан балдар келди да. Булар Бишкекте да көрө элек балдар болчу. Английский уровень мектептин уровень. Эми бизде Кыргызстанда мектептин уровень билесиңер да. Ошол балдар келип, Бишкектен бир 4 ай, 5 ай жүрүштү. Курстарга барып, толкун клубтарга катышып, аябай аракет кылышты да. Ошол балдарды дагы биз ошол керектүү ошо Duolingo'ну тапшыргандан кийин университетке өткөрүп, визага даярдап, визасын алып, анан бул жака келип, азыркы учурда ошол балдар Чикагодо окушуп атат. Албетте баягы келгенде жана Кыргызстандагы английский жетишсиз болду. Чындыгында кыйналды. Себеби баягы мен Кыргызстанда жакшы англисче билем дегенмен, бул жака келгенде баягы сүйлөө эмеси бир аз кыйынга турушу мүмкүн да. Ошондуктан алар келгенде, бирок Америкада жакшы жагы, эгерде мындай английскийң жакшы болбой кыйналсаң, ар бир университеттин өзүнүн баягы ESL программасы деп коет, подготовка, подготовительный курстары бар да. Анда окуп туруп, андан кийин улантса болот. Ошон үчүн менимче жок дегенде бир аз ошол 6 айдан 1 жылга чейин убакыт алышы мүмкүн, эгерде английский 0 болсо. Эгерде intermediate, upper intermediate болсо, менимче 2-3 айдан 3-4 айга чейин мындай процесс убакыт алат. Эгерде үйрөнгүсү келген адам болсо, акысыз толтура курстар бар, акысыз англисче үйрөнсө болот, акысыз IT үйрөнсө болот. Бирок аны көптөр кылбайт. Көп адамдар жакшы жашагысы келет, жашоосун өзгөрткүсү келет, бирок жөнөкөй ошол эрежелерди сактап окушпайт да. Сиздин программадагы, сиз байкаган, сиз иштешкен студенттер, окуучулардын эң башкы көйгөйү эмне? Жалкоолукпу же маалыматтын жетишсиздигиби? И ошолорго кандай кеңеш бересиз? Албетте, бул жерде сен аябай мындай жакшы нерсеге баса белгилеп кеттиң да. Бул жерде эки нерсе дагы бар. Биринчиден, баягы өзгөчө биздин региондорго, мындай айылдарга маалыматтын жетишсиздиги. Анан себеп дегенде мындай ойлошот да, баягы айылдагы балдар Америкага барып окуш бул жомок сезилет да аларгачы. Себеби адам Бишкекке келип көргөн эмес да, же болбосо анан алардын эң эле чоң максаты мектепти бүтүп Россияга барыш да. Себеби айланасында бүт адамдар Россияга барып иштеп атат да, анан ошол сиңип калат да. Ошон үчүн биринчиден менимче жетишсиз маалыматтын жоктугу, экинчиден ошол балдарга жол көрсөткөн, багыт берген мындай бир жакындарынын же адамдардын болбошу дагы болот. И үчүнчүдөн албетте жалкоолук дагы бар. И анан төртүнчүдөн мен эменди айтып кетем, бизде баягы билим берүү деңгээли Кыргызстанда белгилүү да, мындай фундамент дагы бир аз начарыраак да.
Бирок мен ушул нерсени байкадым. Эгерде мисалы мен негизи жылга Кыргызстанга барып, бүт региондорго барам, семинар уюштурам. Чоң эмелер бүт райондордо. Анан мен билем, былтыркы жылы ошо Нарын, Ысык көлгө, Баткенге барганда, ошол райондон, мектептен балдар келишти да. Анан балдарга негизинен ошо багыт аябай маанилүү экен да. Мындайча айтканда, балага ишенич бериш керек экен. Мындайча айтканда, сен деле баягы айылда төрөлүп өскөн менен, айылда окуган менен Америкага барып билим алсаң болот деген ишеничти берсе, ошол ишеничти негизинде балдар аябай аракет кылышат экен. Болгону ага ошол бир мындай кандайдыр бир мындай поддержка керек экен да балдарга. Бизде мисалы үчүн ата эне өзүнүн баягы күнүмдүк жумушу менен жүрөт, мектепте деле баягы мугалимдер туура багыт бере албай атат да. Ошон үчүн менимче биздин жаштарга эң биринчи нерсе ошол сенин колуңдан келет. Ишенич бериш керек экен да. Ишенич пайда болгон бала ал сразу аракет кыла баштайт экен. Значит, мен деле барып окусам болот экен деп. Анан ал кызыгып сурай баштайт. Эмнеден башташым керек, эмнени кылышым керек. Жана айтып бербедимби, мен Баткендин айылынан 2 бала Бишкекке келди. Алар ошол мен айткан курстарга барды, окуп жүрүштү, түнү күнү тынган жок. Кызыгуу, баягы балдарда ишенич бар да. Анан бирок мен ичимден кээде өзүм да коркуп турдум баягы. Мен буларга чынын айтып атам, бирок булар эртең виза албай калса кандай болот депчи. Бирок ошол процесстен өттүк, 3-4 айда аябай кыйналып окушту. Бирок университетке да баягы тестти тапшырды, университетке тапшырып, университеттен чакыруу келди, визага да, визаны да алды да. Анан ошондо баягы балдар аябай эме болду да. Эместет, азыр ошол Америкага келип ошол балдар азыр биякта уже университет окуп атышат, иштеп атышат, мындайча айтканда ата энесине жардам берип атат да. Менимче ошол бул көйгөйлөр бар. Бирок эң негизгиси биз балдарга туура багыт беришибиз керек, ишенич беришибиз керек, ошол мотивация беришибиз керек. Анан негизинен ошол ишенич пайда болсо, бала менимче аракет кылат. Компаниянын атын дагы бир жолу айтып койсоңуз, анан кантип сизди тапса болот? Ушул компанияга кантип кайрылышса болот? Биздин компаниянын аты Advance Академиясы. Биздин дарегибиз Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү 115, Дордой плазанын арт жагында 13-чү этаждабыз. Ар дайым бизге келип маалымат алса болот. Же болбосо биздин ошол Instagram баракчабыз бар, Advance Academy деп. Же болбосо телефон номерлери аркылуу байланса болот, 552 400 552 номерине. Ар дайым биз көбүнчө биздин дагы башка бир өзгөчөлүгүбүз, мен ата энелер менен иштешем көбүнчөчү. Себеби баягы кээ бир жаш балдарга мындай маалымат берген менен көп учурда баягы финанс жактан ата энелер чечет да. Анан баягы ата энелер да бизде баягы алдана берип ишенбей калгат. Койчу каякта бир эмени айтасың деп көп ушундай болот да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө баягы баладан мурда ата эне менен чогуу отуруп, ата эне менен кеңешип, аларга түшүндүрүп, анан ата эне менен чогуу иш кылабыз да. Бул мен баягы тажрыйбамдан, мисалы ошо Германияда жүргөн ошо немистерде ушундай эме бар экен да, треугольник деген бир система бар да. Ата эне, бала, анан консультант чогуу иш алып барышат. Аларда мисалы 6-класстан баштап ошол консультант ата эне бала менен отуруп балага максат коюшат, баланы анализдешет. Бала кайсыл жактан кыйын, эмнени окуса болот, каяка барып окуса болот. Ошонун негизинде анан бир максат коет да, план түзүп, ошон ата эне чогуу аракет кылышат да. Мындайча айтканда бул жерде ата эненин жоопкерчилиги бар, баланын жоопкерчилиги бар, консультанттын жоопкерчилиги, мына 3 ошо треугольник бирге аракет кылганда гана ийгилик келет да. Ошон үчүн бул жерде ата энелердин да жоопкерчилиги көп. Мен айтар элем, ошол ата энелер да кайрылсын, сүйлөшөлү, аларга да колдон келишинче биз жардам бергенге аракет кылабыз. Ата энем тойго барат, бирок биздин контрактка, биздин окууга акча жок деп атат, эмне кылам деп жазгандары бар да. Анан ошондо мен айтчу элем сөздөрдүчү, тойго барбай балдарга инвестиция кылгыла, билим бергиле достор. Азыр билими барлардын жашоосу мурдагыдай кара күч менен азыр эч нерсе кыла албайсың деп. Ошол ата энелерге кайрылып бир айтып кетиңизчи, ошо ичиндеги уктап аткан бир эмелерин ойготкон. Ооба, бул аябай туура нерсе да. Мен ошону байкадым. Бизде Кыргызстанда эң чоң маселе ошол баягы акча жок деп эме кыла беребиз да, бирок маселе акчада эмес. Эң негизгиси, эгерде адамда каалоо, максат болсо, акча табылат. Жана сен айтып атпайсыңбы, мисалы баласынан акчаны бизде көп аябышат да, бирок баягы мисалы үчүн той өткөрсө, барып банктан $10,000 кредит алат дагы өткөрөт. Ал тойго кеткен 10,000 кредит акча бир күндө, даже 5-6 саатта жок болуп кетип атат. Бирок ошол $10,000 мисалы үчүн баласыга инвестиция кылып койсо, ал келип канчалаган өзүн актайт да. Мисалы мен бир эме айтайын, бир эже, Венера деген бир эже бар, 2 комнаттуу квартирада жашачу Бишкектечи. Баласын окутам деп эме кылып, анан
баласынын комнатасы жок, балконун комната кылып берген да. Бирок бала аябай мындай амбиционный бала болчу да. Ошол эмелерди өзгө максаттарды коюп, балконду мен көргөм да. Укмуш жасап алган баягы өзүгө мен окуйм, сыртка барам деп эме кылган болот экен. Анан ошол баласына кредит алдыбы же бир үйүнү, жерин сатып жиберди да. Анан ошол эже бир күн ыйлады, Алмаз, мени баягы туугандарым аябай жеп атат, мына сен баламды деп үйүңдү жок кылдың, тигиндей мындай кылдың деп эме кылды депчи. Анан баласы келип ошол 18 жашта бала, азыр 20-га чыгып калды. 2 жылда окуп, азыр окуп атат, параллель иштеп атат. Анан иштеп акча топтоп туруп, ата-энесине үй алып бериптир. Өткөндө ошол Венер эже келип кучактап ыйлап атпайбы? Анан эже эмне болду десем айтат, Алмаз дейт, Санжар дейт, мага 4 комнаталы Бишкектен квартира алып берди дейт. Кара. 20 жашында 2 жылда эле алып атат да. Мындайча айтканда баягы бул акчаны биз инвестиция катары көрүшүбүз керек да. Мындайча айтканда баланын келечегиге жасалган инвестиция катары. Бул билим эч качан алдабайт да. Себеп дегенде эгерде сен ошол өзүңдүн келечегиңе, билимиңе инвестиция жасасаң, ал эртең миллиондогон эселерин алып келет. Туура. Мисалы үчүн мен өзүм дагы баягы айылда төрөлүп өскөн балам. Менин эле ата-энем жөнөкөй эле баягы мектепте иштеген адамдар да. Мисалы менде эле бир чет жакка чыгарып окутканга чындыгында мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мисалы мен ошол 2000-жылы Турцияга окууга өтүп стипендия менен, ошондо да кетип атканда акча жок да. Билетке акча жок. Анан мен эсимде ошол атам жалгыз уйубуз бар болчу. Ошол уйду сатып берип, жол кирет кылып берген да. Мына менин акыркы акчам балам, ошону мен барып кантип окусам, ошентип окугум. Мына мен ошол акча менен кетип, мына 23 жылдан бери өзүм окуп, өзүм аракет кылып келдим. Мындайча айтканда, ата-энелерге айтарым, баягы акча кетип атат эмес. Бул акча балаңардын келечегиге жасалып аткан инвестиция. Бул эртең өзүнүн миңдеген эсесин алып келет. Мисалы, мен дагы азыр баягы Америкага келген балдарыбыз, көбүнчө ата-энелерге түшүндүрүп айтам да, албетте Америкада баягы билим алуу кымбат, 10, 15, 20 миң долларга чейин. Бирок силер аракет кылып баланы бир 5-6 миң доллар менен жиберип койгула, андан кийин ал бала өзү иштеп, өзүнүн контрактын төлөп, өзү окуп кете алат. Ошого азыр көптөгөн балдар келип, мисалы ата-эне 5 миң, 6 миң доллар менен жиберип коюп атат, ал бала келип, өзү иштеп, өзү окуп, бүт контрактын төлөп, андан сырткары бир тууганын чакырып атат, ата-энесиге акча жиберип атат. Мындайча айтканда, силердин ал баягы ошол 5 миң берген 10 миң доллар акчаңарды, мисалы үчүн, эгерде ал бала эртең бул жакта окууну бүтүп, IT компанияга жумушка кирсе, билесиңер, биякта ITде мисалы жок эле 90-100 миң доллардан жылдык башталат. Мындайча айтканда, 10 миң долларды ал бала эртең окууну бүтүп, билим алгандан кийин жумушка киргенде 1 айда таап койсо болот да. Ошон үчүн биз алысты ойлонушубуз керек. 5 миң, 10 миң доллар албетте Кыргызстанда чоң акча, бирок мисалы көпчүлүгү, мисалы биз нарын эмесиге бардык, регионуга. Ал жакта малы көп, жылкысы көп да. Мисалы 2-3 жылкыны сатса деле баласын Америкага жибере алат, мындайча айткандачы. Ошон үчүн мен айтарым, ата-энелерге баягы акча жок эмес, акча тапсак болот. Акчаны туура пайдаланганды билишибиз керек. Мисалы мал болушу мүмкүн, даже машина болсо аны деле, жер болсо деле сатып, баланы чыгарып окутуш керек. Эртең ошол бала окуп буйрса, мисалы Америкага кирип, ITни бүтүп, бир жакшы IT компанияга киргенде, ошол 5 миң, 10 миң долларды бир айда чыгарат. Ал ошол малды да, жерди да кайра алат. Ошондуктан мен ата-энелерге айта алам, балдардан эч качан акчаны аябаш керек. Ал эртең өзүнүн 5 жыл, 10 жылдан кийин миллиондогон эселери менен кайрадан алып келет деп айтат. Балдардан эч аябаш керек. Мен дагы чакырып кетем, балдарды окуткула. Бизде кыргыз коомчулугунда ата-энелер балдар менен иштешип, агайлар менен, мугалимдер менен иштешип, жоопкерчиликти өздөрү алган учурда гана бизден көп лидерлер чыгат, көп билимдүү адамдар чыгат. Ошондо өлкөбүз оңолот. Өзүбүздөн баардык жоопкерчиликти качырып эле мугалимдер иштеши керек, мамлекет балдарыбызды тарбиялаш керек деп отура бербеш керек. Баары ата-энеден башталат. Балдар үчүн чуркап, балдар үчүн билим бериш керек. Ошондо анан биз жакшы өзгөрүүлөрдү күтсөк болот, өлкөбүз өзгөрөт. Балдарга инвестиция кылгыла достор. Балдарыңарды башкаларга көз каранды кылып, же өздөрүнө жакпаган кесиптерге тапшыртып, андай кылбай инвестиция кылгыла, балдарга ишенгиле, ошондо сөзсүз лидерлер чыгат. Ошол бул боюнча дагы бир болгон окуяны айтып кетейин дедим да, ошол эсиме келип кетти. Бир бала айтып берди эле, могул Вашингтон жакта кыргыз бала да. Бир таанышым бар эле дейт, Майк деген, 70-80 жашында киши болчу дейт да. Анан ошол Майктан бир күн совет сурадым дейт. Майк, мына сен жашоого мына 80ге чыктың, көптү көрдүң, мага кандай совет берет элең деп сурадым дейт да. Анан айтат, Акжол деген бала да, эми аны көп эле таанып болуш керек. Эгерде дейт, Акжол дейт, 60 жашымдан кийин жакшы жашайм десең дейт, балдарыңды эчтекеден кем кылбай окутуп аракет кылып ал дейт. Себеп дегенде ошол балдар 60тан кийин сени багат дейт.
Эгерде ошо балдарын окутуп жайгаштыра албасаң дейт, өмүр бою ошолорду багамдап өмүрүң өтүп кетет дейт да. Бул чындыгында баягы чын экен. Мен баягы азыр Америкага келген көп балдардан да байкайм да, кээ бир ата энелер мен өзүмдөн деле байкайм. Ошол кыйналып окушту. Балдарын эме кылып, мисалы мен өзүм ата энем да азыр 65 жашында, ошол бизди окутам деп аябай кыйынчылыктарга дуушар болду. Сатпаган нерсе калбады да. Азыр мына Кудайга шүгүр биз баарыбыз окуп бүтүрүп, азыр жакшы жерлерде иштеп жайгашып калган үчүн алар азыр 65ке чыккандан кийин пенсияга чыгып жүрүшөт. Мисалы мен мисалы Турцияда жүргөндө Турцияга чакырдым, аяка келип салышты. Японияда жүргөндө Японияга келип кетишти. Былтыр ошол Европа, Германияга барып 2 ай салып келишти. Быйыл Америкага келип кетишти. Мындайча айтканда ошол Майктын айтканы болуп атат да. Муну баягы мен мактануу иретинде эмес, чыныгы ошол Майктын айтканынын мисалы болуп атат да. Ошол эле учурда мисалы Кыргызстанда билесиңер көпчүлүк үй бүлөлөрдө баягы ошо балдарын окутпаган үй бүлөлөрдө мисалы 40ка чыккан баласын дагы деле багам деп жүргөн ата энелер бар. Же болбосо 40 мына 35-40ка чыгып деле ата энесининге жүк болуп мойнунда отурган адамдар көп да. Вот ошон үчүн менимче эгерде чын эле биздин ата энелер да келечекте ошол 60тан кийин жакшы жашап, жакшы бир өмүр сүрөм десе, анда сөзсүз түрдө азыркы учурда балдарын жакшы окутуп жайгаштырып алса, эртең ошол балдары аларга ошол шартты түзүп берет да. Себеби былтырдан бизден мына көп ата энелер келип атат. Былтыр 80 ата энени алып келдик да, биздин ошо Америкада окуган балдардын ата энелери. Анан мурда Кыргызстанда жүргөндө тапшырып атканда мен аларга айтчумун, мына буюрса бир күн мына эч ойлонбоңуз, балаңыз барып Америкада окуп, окуусун бүтүрүп, анан сиздерди чакырат, келип анан бул жактан дагы Американы көрөсүз десем, аларга мындай жомоктой сезилчү да, ишенчү маселе. Анан былтыр 4-5 ата эне келди. Анан келгенде жолуктук бул жактан. Анан ошол ата энелер айтты: "Агай, мына сиз айтканыңыз болуп атат. Мурда сиз айтсаңыз мен агай жөн эле бизди алдап койсо керек деп ойлогонмун" дейт да. Азыр мына балабыз келип окууну бүтүп, азыр биякта айтиде иштеп, уже мындай балабыз бияка чакырып Американы көрүп атабыз. Себеп деген ошо сиз айткан туура экен дейт да. Ошондуктан мен ата энелерге айтарым, эч ойлонбостон ошо акчабыз жок эмес, акчаны жок болсо табыш керек, балага шарт түзүп бериш керек. Ошо баланы окутсаңар, буюрса ошо баланын шылтоосу менен келечекте мына силер өзүңөр деле ошол Америка, Европага чыгып, баланын шылтоосу менен бар жокто көргөнгө мүмкүнчүлүк болот деп айтам. Маалымат технологиясынын өнүккөн заманында жашап атабыз. Баарыңарда телефон бар. Үйдө отуруп баардык маалыматты алсаңар болот. Азыр баягы мурдагыдай шаардык, айылдык деген түшүнүк жок болуп калды. Себеби Алмаз байке айткандай, Баткенде отуруп деле, айылда отуруп деле, областтардын ошол интернет тарткан жеринде болсоңор эле, баардык маалымат ошол шаардагы адамга, Америкадагы адамга жеткен маалымат силерге да жетип атат. Ошонун баары акысыз. Ошол жактан өзүңөргө керектүүн тандап алып, күндө өзүңөр үчүн 1 саат, 2 саат окуганга убакыт бөлүп эле чоң ийгиликтерди жаратсаңар болот. Эч убакта өзүңөрдү чектебегиле. Эң биздеги көйгөй бул өзүңөрдүн потенциалыңарды билбей, өзүңөрдү кыйнап жүрө берген учурда. Ошол үчүн өзүңөрдүн потенциалыңарды ачкыла, аракет кылгыла, шыктангыла, рол модель деп коет. Жакшы адамдарды фоллоу кылып, жакшы адамдарды көрүп, ошолор менен өзүңөрдү курчагыла. Коомуңарды, айланаңарды өзгөртсөңөр эле, өзүңөр да өзгөрөсүңөр. Баарыңарга ийгилик каалайм, достор. Окугула, билим алгыла, дүйнө кыдыргыла, күчтүү болгула, спорт кылгыла, ошентип чыныгы мындай Кыргызстандын лидерлери болгула. Бакыт, сага чоң рахмат. Мына мен да сени көптөн бери ошол Инстаграмдан, соц тармактан ошо мындай фоллоу кылып жүрөм. Жаштарга өзгөчө аябай жакшы мындай багыт берип келесиң да, маалымат берип. Менимче ошол чет жакта окуп иштеп жүргөн биздин кыргыздар ушул нерсени көбүрөөк кылышыбыз керек экен да. Себеп дегенде жанагы мен эмени окудум эле. Финляндиянын өнүгүү тарыхы деген китеби бар да. Ошол жерде баягы ким эле атын унутуп атам. Жана бир киши бар эмеспи? Ооба. Спелман беле, ким эле? Ошол мындай баягы эми аябай чоң салымды кошкон да. Бүт жанагы Финляндияны айыл кыдырып, ал жерде семинарларды берип, элдерди үгүттөп, жаштарга багыт берип да. Анан ошол жерден жана бир Финляндиянын миллионери айтат го, мен ошол жерден аябай таасирленген депчи. Биринчи ошол семинарга катышып, ошондон өзүмө мындай бир мотивация алып, ошого баягы шыктанып, анан ошо бизнести баштап, азыр Финляндияда канча миллиард доллар акчаны
Американы айлантам, канча адамга жумуш берем, Финляндиянын канчалык экономикасына салым кошуп атам дегендей, бир эле адамдын мындай туура багыт берүүсү менен көптөгөн адамдар мындай туура жолго түшөт экен да. Мамлекеттин өнүгүүсүнө ошого бир гана сен же бир гана мен эмес, менимче ошол Америка, Европа, азыр Япония, Кореяда окуп иштеп жүргөн биздин мындай кыйын жаштарыбыз бар. Ошолор дагы көбүрөөк ушундай соц тармактарга чыгып, биздин Кыргызстандагы жаштарга, ата энелерге багыт берип турушубуз керек экенин мен мындай байкадым да. Ошон үчүн бул сенин кылып аткан жумушуң, багытың, мисалы үчүн сен акча албай эле бекер эле мындай үгүттөп атасың да, бул өтө чоң нерсе да. Мына сенин ошол баягы берген маалыматыңдын багыттын негизинде канчалаган балдар шыктанып Америкага келип аракет кылып атат да. Бул өтө чоң нерсе. Мен жаштарга айтарым, өзүңөргө адам биринчиден ишениш керек, колуңардан келет. Себеп дегенде ар бир адамдын өзүнчө баягы мындай жөндөмдүүлүгү бар да, колунан келет. Баягы ийгилик бул акылдуу болушта эмес да. Адам ийгиликтүү болуш үчүн сөзсүз түрдө биринчиден ошо чоң максаты болуш керек. Анан ошол максатка жетиш үчүн аракет кылыш керек, пландын негизинде өзүгө ишениш керек. Мындайча айтканда, ийгилик 99% бул аракеттен көз каранды. Ошондуктан мен жаштарга айтарым, өзүңөргө ишенгиле, колуңардан келет. Анан баягы максатты бийик коюш керек. Ар кандай максатка жетсе болот. Өзгөчө англис тилине көбүрөөк көңүл бургула демекчимин. Себеп дегенде азыр дүйнөлүк тил бул англис тили. Англис тили силерге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Чет өлкөгө барып билим алганга, чет өлкөдөгү компаниялар менен жумуш кылганга мүмкүнчүлүк ачып берет. Ошол эле учурда көбүрөөк китеп окуусун сунуштамакмын. Себеп дегенде мындай көп китеп окуган адамдар мындай акыл ээси жагынан мындай бат өрчүп, мындайча айтканда көз карашы дагы башкача болот да. Ошого мен ар бир кыргызстандык жаштарга ошо тил үйрөнүүсүнө, көбүрөөк китеп окуусуну, өзүн өнүктүрүүсүнө, анан алдыга чоң максаттар коюп, ошого аракет кылуусуну сунуштамакмын. Анан эгерде кандайдыр биз жактан бир жардам же бир сунуш эмелер керек болсо, биз ар дайым даярбыз. Ошол бизди соц тармактан таап деле жазсаңар, биз колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Анда баарыңарга ийгилик, буюрса баарыңар ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле демекчимин. Чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн чоң рахмат сизге.